Транскаспий суу астындагы оптикалык магистраль 2026 жылдын аягына чейин бүткөрүлөт деп пландаштырылууда. Жергиликтүү инженерлер Казакстан менен Азербайжандын ортосундагы биринчи суу астындагы байланыш линиясы өтө турган деңиз түбүн изилдей башташты. Баутина портунан атайын жабдуулары бар кеме жөнөп кетти. Серепчилер тереңдикти, жаракаларды, ошондой эле топурактын курамын жана тыгыздыгын изилдешет. Иштер Актаудан Сумгаитке чейин суу астындагы кабелдин маршруту боюнча жүргүзүлөт. Изилдөөлөр Азербайжан тараптан да башталды. Эске салсак, эки өлкө астындагы кабель аркылуу эки жээкти бириктирүү боюнча 2 жылдан ашык убакыт мурда макулдашкан. Эсептөөлөр боюнча линия секундасына 400 терабитке чейин маалымат өткөрө алат. Биз энди осы жобаны жүзөгө асыргандан кийин осы Европа, Азия директорду жөнөтүү. Бул долбоор ишке ашкандан кийин биз Европа менен Азиянын ортосундагы маалыматтарды берүүдө Казакстандын үлүшүн 5%га чейин көбөйтүүнү көздөп жатабыз. Эң негизгиси интернеттин сапатын жана жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу. Жалпысынан алганда бул долбоор өлкөнүн маалыматтык телекоммуникациялык инфраструктурасын өнүктүрүүгө чоң салым кошот. 2026 жылдын аягында оптикалык буулануу байланыш линиясы ишке киргизилип, ошондо биздин өлкө аркылуу маалыматтарды биринчи берүү башталат. Биринчи директор өтөтүн болот биздин элибиз аркылуу.